КМШ мамлекеттеринде кыргызский Робин Гуд аталган раматлык Рыспек Ахматбаев 2006-жылы Бишкектин түштүгүндөгү Көкжар айылындагы мечиттин алдынан жалданма канкорлорунун жааган огунан көз жумса да, ал дагы деле Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинде издөөдө экен. Бул факт 26.06.2016 жыл Жогорку Кеңештин укуктук тартип жана кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча комитеттин жыйынында белгилүү болду. Рыспек каза болгондон кийин айрымдар Рыспек тирүү деп жүрүшчү. Чынында ал Ички иштер министринин документинде да тирүү экен. Кыргызстанда 20 000 милиция кызматкери бар. Демек казынанын арбын акчасы ушул кызыл жакаларга куройт. Булардын көптөрү баңгизатты жүгүртүү, көмөктөшүү менен дагы башкача пара алуу, аны менен бирге криминалдар менен табакташ болуу менен алектенишет. Жакында Кыргыз Республикасынын президентинин коопсуздук кеңешчисинин катчысы Дамир Сагынбаев да эң ири коррупция Ички иштер министринде деп билдирди го. Ой тобо. Булак айгай биздин каналга жазылууну унутпаңыздар.